Российскийде кошуп жүргенде биз жетишпей калдык оформленияга. Эми дагы бир уруксат берип койсо. 2000 тегереңде машина чогулуп атат. Демек легализация кылганга мүмкүнчүлүк бар, кылса болот. Азыр машина штрафсанкада турат, күнүнө акча кетип атат. Областын аймагында чет өлкөлүк автоунааларга рейдтер жүрө элек. Бусурманкул Ташиевке таандык Орус номерлүү унаа Манас шаарындагы айып короодо 1 айдан ашык убакыттан бери турат. Унада 2500 сом өлчөмүндө айып пул болгондуктан автоураган аркылуу кармалган. Айып пул өз убагында төлөнбөгөндүктөн унаа айып короого киргизилген. Азыр машина штрафсанкада турат, күнүнө акча кетип атат. Штраф эмеге, станкагачы. Ураганга түшүп калдым, 2,5 миң штраф бар экен, аны сразу төлөйм десем, ээсин өзү керек деди. Анын ээсине мен генеральный доверенность алдырдым 3 жылга жаздырып. Генеральный доверенность эле жардам бербейт экен. Анда смысл бул Россиядан киргизбей эле коюш керек эле да. Анан киргизгенден кийин мына проблемалар чыкты. Ушуну карап чечип берип койсо жакшы болот эле. Жалал-Абад облусундагы унааларды токтотуучу айып королорго учурда 100гө жакын Орус номерлүү унаа киргизилген. Маалыматтарга караганда, алардын көпчүлүгү жол эрежелерин бузуп, айып пулдарын өз убагында төлөнбөгөндүктөн токтотулган. Ошол себептен бул унаалар айып королордо кармалып турат. Азыркы учурда Жалал-Абад областынын аймагында чет өлкөлүк автоунаалардын айып короодо турган саны 92 автоунаа айып короодо турат. Анын ичинен 50 автоунаа ошо автоураган аппараттык комплекс менен киргизилген. Калганы ошо кызматкерлер токтотуп текшерген учурда чет өлкөнүн автоунаалардын айыпы 1000 сомдон ашык болгон болсо стоянкага токтотулган. Чет өлкөлүк автоунаа эгерде өзүнүн атында болгон болсо ал автоунаалар кайра чыгарылат. Эгерде айдоочу ал автоунаанын ээси болгон болсо ал автоунаа калат. Областын аймагында чет өлкөлүк автоунааларга рейдтер жүрө элек. Ал бир гана ошо автоурагандын жардамы менен эгерде автоунаада айып пул салынган болсо, ошонун негизинде эле алып келет. 38-статьянын беренеси негизинде. Чет өлкөлүк номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу иштери 2025 жылдын 1-апрелинен 1-октябрына чейин жүргүзүүгө уруксат берилген. Бирок Орус номерлүү унааларды да мыйзамдаштыруу зарыл экендиги бул мөөнөттүн бүтүшүнө 2 айдай гана калганда айтылган. Ушундан улам көптөгөн жарандарга убакыт жетишпей, унааларын мыйзамдаштырып үлгүрбөй калышкан. Мындан улам унаа ээлери Орус номерлүү унааларга кайрадан кошумча мөөнөт берип, мыйзамдаштырууга уруксат берүү керек деген пикирлерин билдиришүүдө. Биз билбегенбиз, Российский номер эми таможенный союзда биз кеңири жүрөрбүз деп ойлогонбуз да. Армения менен Абхазияга биринчи берди дагы, анан суроо бүтөйүн дегенде 2 ай калгандан кийин российскийди кошуп жүрдү да. Российскийди кошуп жүргенде биз жетишпей калдык оформлениягачы. Эми дагы бир уруксат берип койсо, 2000ден ашып калды деп кечеде чоңдор айтышты. Эми ошонго дагы көп болуш керек. Бул азыр көп катып жаткандар бар да үйүнө чыгарбай. Рейд дейт, башка дейт. Мисалы мен өзүмдө эле бирөө бар. Ар бир үйдө жок эле деген азыр бирден же экиден бар да. Россияда иштегендердин бардыгынын үйүндө бирден машина бар да. Буну уруксат берип, кичине жеңилдик берип эле чыгарып койсо жакшы болот. Эми тыйынын кичине арзаныраак кылып койсо, чем мурунка караганда дагы да жакшы болот да. Бул маселе кече 14-январда Жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Марлен Маматалиев Орус номерлүү унаалары бар жарандар өз алдынча тизме түзүшкөнүн жана алардын саны 2000ге жакындаганын маалымдады. Ушуга байланыштуу эл өкүлү Орус номерлүү унааларга кайрадан легалдаштырууга уруксат берүү зарыл экенин белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарды бул маселени кайра карап чыгууга чакырды. Жана машиналерди легализация боюнча. Ал боюнча өткөндө ушул жерде өкмөт отурганда жанагы комиссиянын жетекчиси айтып калды. Список түзүп бергиле, эгерде список көп боло турган болсо, биз кайрадан легализация кылганга мүмкүнчүлүктү баштайбыз депчи. Список түзүлдү, Алмаз Акунжанович. Примерно дагы бир 2000 тегереңде машина чогулуп атат. Демек легализация кылганга мүмкүнчүлүк бар, кылса болот. Өткөндө легализациядан 1 миллиард 800 миллион сом түшкөн. Мына силерге дагы дополнительно бюджетке түшө турган акчалардын бири. Ошондуктан бул маселени дагы Алмаз Акунжанович буякта өздөрү сөз берген, айткан, жанагы комиссиянын жетекчисине айтып койсоңуз, тапшырманы берип койсоңуз, кайра ушул маселени баштап аяктап койсун. Эскерте кетсек, уруксат берилген 6 ай мөөнөт ичинде өлкө боюнча 30 миңге жакын чет өлкөлүк номерлүү унаа мыйзамдаштырылган. Бул автоунааларга мамлекеттик каттоодон өткөрүү учурунда 10-чу аймак мамлекеттик номерлер ыйгарылган. Мыйзамдаштыруу шарттарына ылайык унаа каттоодон өткөндөн кийин аны башка адамга сатууга, Кыргызстандан тышкары өлкөлөргө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынган.
Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.